Чогулгандар Ордо калаадагы базарлардын биринде соода сатык менен алектенгендер. Жыл жаңыргандан тарта ишке кирген товардык транспорттук коштомо кагазды электрондук түрдө колдонуу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай учурда салык органдары жаңы киргизилген ыкманы колдонуу боюнча жеринде окутуу жана кеңеш берүү боюнча иштерди алып барууда. Иш да көбөйүп атат. Биз ашыкча бухгалтер алышыбыз керек. Алдыгы камсызда бага өзүнчө айлык акы төлөшүбүз керек. Ишибиз да көбөйүп атат. Келген товарды бир жерден биз переход кылышыбыз керек. Андан расход кылышыбыз керек. Кимге саткан отчетун беришибиз керек. Ал бир. Экинчиден биз эгерде 4% менен же 6% менен төлөй турган болсок, бизден алган облустарга алып барган киши да ошончо процент кошот. Андан алган киши магазинге барып, акыркы потребителге барган магазинчи ал да өзүнүн үстүнөн кошкондо бизден алып барган товар чоң супермаркеттеги баалардан биздики кымбат болуп калып атат. Анан биз ошондо автоматически биз өзүбүздүн клиенттерибизден биз жоготобуз дагы, базарга эч ким келбей калат. Ошол эле учурда электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды туура түшүнүп колдонуп жаткан ишкерлер да бар. Бактияр иштеген таза суу сактай турган желим чоң идиштерди жасоочу ишкана оңтойлуу ыкмага өткөнүнө көп болду. Товарлардын канчасы сатылып, кайсыл жака кеткени тууралуу маалыматтарды ишкананын өзүнө барып отурбай эле керектүү жерден электрондук түрдө карап көзөмөлдөй алат. Удобно в использовании, так как есть личный кабинет. Дароо эле айтып кетейин, иштегенге аябай ыңгайлуу. Документ жүгүртүүгө кеткен убакытты абдан кыскартат. Мындан сырткары каражатты да үнөмдөйт. Эң башкысы товар өндүрүүчү ишканадан чыккандан баштап аны колдонуучуга чейинки учурдун баарын көзөмөлдөй аласың. Өздүк кабинетиңе киресиң дагы канча товар калды, кайсы товар каяка сатылды деген маалыматтардын баардыгын көрсөң болот. Эске салсак, былтыр май айынан тарта мунай заттарды, товарларды жүгүртүүнү жүзөгө ашырган салык төлөөчүлөр ал эми июлдан баштап Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилген тизмеге киргизилген товарларды жүгүртүү менен алектенген салык төлөөчүлөр дал ушул электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонушууда. Көп учурда айтып атат, дополнительный бухгалтер алышыбыз керек экен, да бир билим алып ошону колдонушубуз керек экен. Бул андай эмес. Бардык эле бизнесмен өздөрү учет жүргүзөт, кээ бирөө дептерде жүргүзөт, кээ бирөө там өздөрүнүн Excel таблицасында компьютерде жүргүзөт. Ошол учетту эле биз ошол платформага киргизүүнү талап кылып атабыз. Албетте көп учурларда да көмүскөдө жүргөн бизнесмендер буга каршы чыгат. Биз аны түшүнүп турабыз. Бирок биз буга барышыбыз керек. Анткени алдыңкы өлкөлөр бул системаны уже 20 жыл мурунтан эле колдонуп келатышат. Ушул тапта салык кызматынын маалыматтык системасында 20 миңден ашык ишкер катталып, электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонууда. Бул система аркылуу 514 миңге чукул документтер изделген болсо, активдүү кампалардын саны 25 миңден ашык. Биздин ишкерлер өзүнүн жумушун, бизнесин баягы пландаштырып жатканда муну эске алып, тезирээк ушул жанагы салыктарды электрондук тартипке өткөрүүнүн жолун байкап, үйрөнүп алып, жумушун ошого жараша уюштурса жакшы болот деген ойдомуз. Себеп дегенде электрондук тартипте отчет бергендин дагы жакшы жактары бар. Себеп дегенде ал салык кызматкерлери менен түздөн түз байланышка кирбестен туруп эле алыстан туруп ошол отчетторун жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонуу системасына катталуу салык кызматынын сайтындагы жеке кабинет аркылуу ишке ашырылат. Буга чейин документтерди кагаз жүзүндө жөнөтүү бир нече күндү, ал тургай жумаларды талап кылып келсе, жаңы ыкманын эң негизги артыкчылыгы бир канча мүнөттүн ичинде электрондук документти алмашууга мүмкүндүк берет. Айжан Омолдошова, Раскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.